Исхак Разаковду айта турган болсок, бул кишини тааныган кыргыз инсаны болбосо керек. Бул залда кыргыз мамлекеттүүлүгүнө өз изин калтырган, эгемендүүлүккө жетүүгө зор салым кошкон инсандардын өмүр баяндары чагылдырылган. Байыркы доордогу Барсбек Кагандан тартып, Абсамат Масалиевке чейинки жетекчилердин жана коомдук ишмерлердин тарыхы, архивдик сүрөттөр көргөзмөгө коюлду. Жылда биз өлкөбүздөгү эң маанилүү биринчи кезекте турган байрамды жогорку деңгээлде белгилөө, элибизге ушу эгемендүүлүктүн баркын, эгемендүүлүктүн баасын жеткирүү жана бул жерде ушул жети биздин эгемендүүлүгүбүздүн түркүгө болгон улуу инсандарыбыздын сүрөттөрүн койгонбуз. Жана бүгүнкү күндөгү эгемендүүлүккө ушу этаптарын басып өткөндөгү негизги урунтуу учурларды чагылдырган сүрөттөр дагы илинген. Көргөзмөгө улай эле Сулайман Тоо музейинде эгемендүүлүктү түптөөгө салым кошкон инсандарды эскерүү жана даңазалоо аттуу иш-чара өттү. Анда тарыхчылар баяндама жасап, мамлекеттүүлүктүн түптөлүшүнөн тартып, көз карандысыздык алганга чейинки тарыхый жолду кенен айтып беришти. Кыргызстан эгемендүүлүктү 1991-жылы алып, ага 34 жыл болсо да, мамлекет катары калыптануу тарыхы 22 кылымдан ашуун убакытты камтыйт. Ошо Кытайлар, Кытай дегенге чейинки эле ошо кыргыз уруулары менен согушуп, алака түзүп, ар урууларды аркылуу атап келген экен. Алгач Кытай жазма булактарында биздин заманга чейин 3-кылымда кыргыздар тууралуу эскерилип, өзүнчө аймагы белгиленген. Экинчи этап катары Энесай кыргыздары Барсбек Каган башында турган кыргыз кагандыгы, андан соң 13-20 кылымдарда дагы өз алдынча бүтүндүктү сактоо үчүн Монгол империясы, Кокон хандыгы жана Орусия империясынын карамагында күрөшүп келген. Негизги этап 20-кылым. Совет доорунан акыры эгемендүүлүккө алып келген баскыч. Кыргыз элинин эркиндикке болгон умтулуу жолунда көптөгөн батырлардын, улуу инсандардын өмүрү кыйылган. Тарыхый окуялар кыргыз элинин мамлекеттүүлүккө жетүү жолу оңой болбогонун далилдейт. Советтик мезгилде кыргыз мамлекетине салым кошкон инсандар аябай көп. Мурун эң негизгилерин белгилеп койсок болот. Мисалы, Жусуп Абдрахмановду белгилесек болот. Исхак Разаковду, Турдакын Усубалиев, Абсамат Масалиев жана башка инсандар ошол республикабызды жетектеп, анын өз өнүгүшүнө чоң салым кошуп, айрымдар керек болсо ошо өздөрүнүн өмүрүн арнап 37-38 жылдары бир катар көрүнүктүү мамлекеттик ишмерлер репрессияланып кетти да. Мына ушул иштердин натыйжасында мен жогоруда белгилегендей биз ушул толук кандуу дүйнөнүн бир бөлүгү болуп калдык. Анан натыйжада ошол 91-жылы 31-августта биз эгемендүү мамлекет катары жарыяладык. Тарыхчылар белгилегендей, ата мекенди сактоо жана мамлекеттүүлүктү бекемдөө ар бир жаран үчүн ыйык милдет. Себеби дүйнөдө 6000ге жакын улут болсо, алардын ичинен 200дөн ашууну гана өз өлкөсүнө ээ. Кыргыз элинин да ошолордун катарында болуп, эгемендүү мамлекетке ээ болгону чоң бакыт. Ошол мамлекеттүүлүккө ээ болгон элдер бул 3% да. Ошолордун катарындабыз. Ошол бул бакыт да эми. Ар бир эл ошол өз мамлекетинде гана өсүп өнүгөт. Ар бир элдин тили өз мамлекетинде гана өсүп өнүгөт. Демек биз белгилеп койсок болот. Биз ушундай бактылуу элбиз. Ошол бактыбызды Кудай куткарсын, анан ошол аны түбөлүккө сактап, өнүктүрүп алып кетиш бул ар бир кыргыз жаранынын ыйык милдети деп белгилеп койсок болот. Ошто өткөн бул иш-чара Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 34 жылдыгына карата уюштурулуп, мамлекеттүүлүктүн жолунда эмгек кылган улуу инсандарга таазим кылуу максатын көздөгөн. Нурасан Бактыбеков, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош шаары.